Сиз Атакан Бисамбаевич учурда бийлик башындагылар ынтымакка келели, өткөн кеткенди кечирели деп атышат. Бул ушундай эле ыкмалар мурдагы президенттерге катары да колдонулуп жатат. Анан эгер сизге иш козгоп, андан ары укук коргоо органдарына алып кетип, сотко чейин тарта турган болсо, бул өлкөдө коомдук саясий кырдаал өзгөрүп же бир начарлап кетиши мүмкүн эмеспи? Сиздин дагы тарапташтарыңыз бар да? Эми тилекке каршы ушундай болуп калды да. Өткөндө өзү жыйнап турган жана блогерлерди жыйнап, менин тарапташтарым менен деп атпайбы. Ошондон кийин аябай күчөбөдү. Мен айтпадым, аябай жакшы жыйын өткөн окшойт ошол жерден. Ал эмес анча-мынча аларга кирбеген кишилердин да күчөп баратканын сезип атпайбы мен комитеттин жыйындарында. Күчөп күчөбөй кетеби, мен дагы бир жолу айтам, ал мындай бир менин колумдагы иш эмес. Көз ачылып жумулганча, кирпи кирмелгенче эмне болоорун жараткандан башка эч ким билбейт. Анан биларман болуп бир нерсе айтып коюш ал менин мүнөзүмдө эмес. Кандай болсо ошондой болот. Эл кандай кааласа ошондой болот. Мен айттым, ошо кезге чейин айтып келгенмин. Ар бир мамлекет, ар бир эл өз тагдыры үчүн күрөшсө гана ошол эл бактылуу болгонго укугу бар деп. Чындык үчүн күрөшкүсү келеби, күрөшсүн. Жок, мага чындыктын кажети жок дейби, жата берсин. Өз укугу үчүн күрөшкүсү келеби, күрөшсүн. Күрөшкүсү келбейби, жок. Мына кече 13% шайлоочу катышты деп атабыз. Демек 87% кишиге баары бир деген сөзбү? Баары бир экен. Ошондой да. Анан келгендерин да көбүн азыр көрүп атабыз. Канча акча алып келип аткандарын, канчадан эми ушундай коомго бирөө алдын ала бир нерсе болот деп айтыш менимче туура эмес болуп калат да. Дагы